Дагы да болсо ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, жемиштүү, анан ар бир инсан бир ийгиликке жетишем деп, бир пландап, максат коюп жашайт эмеспи? Бүгүнкү күнүңүздөр ошол максатка жеткире турган, тилегиңиздерге жеткире турган ийгиликтүү күндөрдүн бири болсун дейли. Эң сонун бүгүнкү биздин темабыз дегеле канткенде жол кырсыгын азайтсак болот, канткенде алдын алсак болот. Мына ошол тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Келиңиздер, сиздер дагы ушул боюнча өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди калтырып өтүңүздөр. Андан тышкары туулган күн ээлерин жана ошондой эле өздүк майрамын белгилеп жаткан биздин көрөрмандарыбыз дейли. Ошолорду куттуктап, жакшы сөзүңүздөрдү арнасаңыздар болот. Андан тышкары биздин YouTube каналыбыздагы Жылдыз Тайм баракчасына катталып, ал жактан сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди жана сунуштарыңыздарды калтырыңыздар демекчибиз. Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн болсо биздин куттуу студиябызга бир кыргыз өзү билесиздер да, өнөрдү баккан, талантты сыйлаган калк келет эмеспизби? Анан дегеле адам бул өнөрлүү өлбөйт деп айтып келген. Илгертен аталарыбыз, андыктан алдыңыздарга дагы бир өнөр инсаны келип отурат. Бир жагымдуу чыгармалары менен, аз да болсо маек берип сиздер менен амандашам деп биздин куттуу студиябызга келип отурган мырзабыз Сыргабек Тилебай уулу келип отурат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшы. Сон жакшы, рахмат. Баракелде. Келиңиз алгач ирет эл менен амандашып алыңыз бир. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Барыңыздарга утман таң, күнүбүз ийгиликтүү өтсүн баарыбызга. Силерге да ийгилик каалайм. Баракелде. Айтсаңыз эми сураныч, анткени бул биздин эфирибизде адатта күнүгө адаттагыдай эле бир тема коюп сүйлөшөбүз. Анан бүгүнкү күнгө коюлган темабыз бул Кыргызстан ичиндеги жол кырсыктарын кантип азайта алабыз деген теманы сүйлөшүп жатканбыз. Ушул тууралуу сиздин оюңуз жана пикириңиз кыскача эле. Канткенде азаят жол кырсыгы? Көрсөтүлгөн белгилерди, анан жол эрежелерин туура сакташ керек. Ошолорду эле туура карасак, жол кырсыгы азаят го деп ойлойм. Азыр күчөп бараткан маалы. Ар бир инсан ошондо өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек, ошол эле го дейм. Сиз өзүңүз унаа айдайсызбы? Унаа айдайм мен деле. Анан канча ылдамдык менен айдайсыз? Мен баягы ылдамдыкты сүйүүчүлөрдөнсүзбү же сүйбөгөндөрсүз? Жок, сүйбөгөндөрдөн неге анчалык эле. Анан ГАИ кызматкерлери жок жерде катуу эле көтөрөм. Демек ГАИлер жок да. Бардык эле мырзалар ушундай эми биз баягы жашынып айдайбыз. Баракелде. Ырчылык билдиребиз. Рахмат. Келиңиз эми бир өзүңүз тууралуу чакан маалымат берип кетсеңиз, көрүүчүлөрүбүзгө кай жактын кулуну болосуз, кай жакта өстүңүз, кай жактын суусун ичип, кай жактын куму менен ойнодуңуз дегендей. Өзүм Жалал Абад областына караштуу Сызак районунун Сарбулак айылынан болом. Азыркы учурда ушул Бишкек шаарынын тургунумун десем болот. Бул жакта иштеп атам. Өзүм искусство университетин аяктагам. БСР Бейшеналиев атынан Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетин былтыр 2022-жылы аяктап, жумушка киргем. Азыр ошол жумушта аяктап калган учурубуз. Мамлекеттик кызматпы? Мамлекеттик кызмат, мектепте. Сабак берем балдарга. Бересиз демек. Музыкадан. Музыкадан. Баракелде. БСР Бейшеналиевда деп калдыңыз. Ал жактан алган билимиңиз кайсыл жаатында болду? Ал жактан жок. Аккордеонду мен өзүм эле үйрөндүм десем болот. Досторум менен, агаларым менен. Өзүм негизи мен барабанда урма аспапта бүткөм. Эстрадада ошол инструменталист бөлүм бүткөм. Эстрада ансамбль жетекчиси деген диплом алгам. Аккордеон өзүм кызыгат элем, ошол өзүм кызыкчылыгым боюнча үйрөнүп, азыр бизде Кыргызда той тамашалар көп болот го. Ошондо кызмат кылып. Эми мындай суроо, той тамаша деп калдыңыз. Тойлордо тамадалык кыласызбы? Тойдо тамадалык кылбайм, сөзгө өтө деле чөбөр эмесмин чынында. Анан бирок барып сүйлөп кичине сүйлөбүз, бирок көбүнчө ырдайм мен. Ырдайсыз э? Жаныма шерик алып алып, жолу өзүм деле барып аккордеон менен эстрадный деле ырдай беребиз. Азыркы учурда ушул аккордеондон башка кайсыл аспапты ойнойсуз же азыркы учурда ушул аккордеон менен эле ырдайсызбы? Аккордеондон башка негизи специм барабан болгондуктан урма аспап. Ошол барабанда ойнойм, комузда ойнойм, гитара, клавишаларда баарын эле ойной берем, бирок өтө катуу кыйратып ойнойм деп айта албайм. Бирок аракет кылам. Аккордеонду үйрөнгөнүңүз
Канча убакыт болду үйрөнгөнүңүзгө? Аккордеон мен Жалал Абад Маданият техникумда да окугам да 3 жыл. Ал жак ошол жакка келгенден кийин анан агаларды көрүп ошол жакта ошолордон үйрөнгөм. Өзүм негизи Жалал Абадда Комузда бүтүп келгем. Комузда бүтүп келип 2018-жылы ал жакта аяктап, бияка искусство университетине тапшырып 2022-жылы аяктап бүттүм. Демек бияка аккордеонду үйрөнүп даяр келгенсиз. Даяр келген, бул жакка келип эле ошол өзүмдүн группалаштарыңар оозун ачат көрүп алып. Ошондой болду, биринчи келип. Исим черталчу эмес. Группалаштарым деле турат, мен деп эле келсеңиз тамаша. Үйрөткөн досторум да болду, көбүнө үйрөттүм. Билишимче. Жакшы, баракелде. Келиңиз анда мына ушундай таанышуудан соң бир жакшы бир чыгарма сураналы. Рахмат. Анда келиңиздер. Барыңыздардан да таң эртеден эле көрөрмандар үчүн Өрүк зарлуу Баткеңе алып барып келейин, Өрүк зарга кетели деген чыгарма. Жүрери чишип кетели Өрүк зарга сунушумду суранам четке какпа сүйүбүзгө жолугуп айлуу түндө сыйыналы бир келген бактыбызга сыйыналы бир келген бактыбызга мөл булакка баралы ай тоскону ажалында шамалдай ойношкону кечикпейли бир келген бактыбызга Өрүк зарга кетели макул болчу Өрүк зарга кетели макул болчу Чишип кетели Өрүк зарга сунушумду суранам четке какпа кечикпейли бир келген бактыбызга Өрүк зарга кетели макул болчу Өрүк зарга кетели макул болчу Өрүк зарга кетели макул болчу Макул болбой эмне алып кете бериңиз азыр депчи. Башым бошто калган. Рахмат. Тамаша албетте. Келиңиз эми мына ушундай керемет чыгармаларды аткарып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Таң эртеңизден эле баягы ырчылар айтат эмеспи, үн кичине уктап жаткан болот, анан кичине кыйынчылык туудурат деп. Сиздин көз карашыңыз сизге канчалык деңгээлде кыйынчылык туудурат же айырмасы жокпу сизге күнбү түнбү уктап атып туруп да десе деле тура калыр дейсиз? Айырмасы бар анткени азыр мисалы мен уйкучумун да. Азыр туруп эле мен ошо бет болду, кийин алып ушул жака жөнөдүм, негизи мындан башка эч нерсе иш кылган жокмун да. Келип эле ошо көзүмөн эле байкасаңар болот. Өзү кичинекей көзүм бар, анан эртең турган арсаң кичинерок калат да. Жакшы күн жакшы чыга элек да. Күн чыккандан кийин уже жок болуп калат, кичинекей болуп. Ошо көлөкөдөн жакшы көрүнүп атат. Көлөкөдөн жакшы көрүнүп.
Анан ошол сиз айткандай эле эртең менен турганда үн бүтөт, азыр чынында кичине кыйналып атам. Туруп эле келгенгечи, туруп кичине ысык чай ичкен эле убакыт жок, туруп эле бияка келе бердим. Анан ошо тамакты ачып алыр десең жакшы да, саат 1 обедтерде ошо күндүз ачылат да, 12-1лерде жакшы. Эрте турсаң эрте эле ачылат, мен ошо уйкучу болуп жата берсем уже кеч ачылат да негизи. Ооба, туура. Ошондой анан. Өзүңүздөрдө эмне жаңылык болот? Бизде жаңылык, биз деле жүрөбүз, тойлоп жүрөбүз, сиз айткандай. Сезон башталды. Сезон башталды. Тамаша, келиңиз эми. Айтып калдыңыз, мен ушул үй тойлорго көп барам. Үй ичинде эстрадный деле чакыра берсеңиздер болот деп. Эстрада деп калдыңыздар, эстрадада азыр мындай клип тартып, ыр жаздырып жүрөсүзбү? Ооба, мен бир клип чыгарып, сиздердин каналыңыздардан 5-каналдан да кетет. Мен бир-эки жолу көрүп калдым. Анан дагы Кудай буйрса клип тартып, элибизге тартуулайлы деген ойлорубуз бар. Жакшы чыгармалар жазып атам. Буйрсага да көп. Сиздин максатыңыз мугалимдикке кетүүбү же сахнаны тандап кетүүбү? Сахнаны тандап кетүү. Эстрадага, шоу-бизнеске аралашуу. Негизи мен мугалим болуп мектепте иштеп алам деп ойлободум эле. Анан бир агайлардын сунушу боюнча эле бар деген барып резюме көтөрүп алып баргам. Анан ошол бар иштеп көрөйүн деп кызык болду. Анан иштеп көрдүм, ушунчалык жакты, бирок балдар менен жаккан жок, бир көрүү уктайт экенсиң деп жүрбөңүз. Жок, жакты мага, анткени ошол жака жумушка киргенден бери ответственный мындай жоопкерчилик мойнуна илинет экен. Анан уйку тыйылат. Эртең мен как положено барасың, сабакты баштайсың саат 8-де. Кечке чейин жүрөсүң. Анан сизге кыйынчылык жаратпай эле, өзүңүз да окуучу болгонсуз, өзүңүз да студент болгонсуз, окуучулар менен иштешүү кандай болот? Жакшы экен, башына барганда кыйналдым чынында. Кичинекей балдардан сүрдөпчү. Сабак өтүп жаңылсам не болот депчи. Андан кийин 1-2 жума өтүп, анан 1 ай өткөндөн уже үйрөнүп калдым. Агай болуп калдыңыз. Азыр болсо кече 25-нде окуп бүтүшпөдү баардыгы. Кетип атканда мен жакшы көргөн окуучуларым ыйлаган окуучулар болду. Эми ошойдон кетип калат экенсиздер деп. Сентябрда кайра келем да, алар тамашалап, сооротуп коюп. Эми иштейсизби негизи? Ниетиңиз? Ниетим бар, жакшы. Анткени мага жагып калды. Ал балдар менен иштешкенчи, сонун экен да. Өзүм эле бир туугандай болуп калат экен баардыгы. Мектепте музыкадан берген мугалимди ушунчалык жакшы көрүшөт экен да, башка мугалимдерге караганда, чын эле айтканда. Ошо музыкадан берген мугалимди жакшы көрүшөт экен да. Музыка сабагын күтүшөт. Берки бири мугалим мисалы сабак өтүп атса, мисалы математика өтүп атса же болбосо адабий окуп бир нерсе өтүп аткан болсо, кирип барсаң берки эжекесине карабайт да. Агай келип саламатсызбы деп сабагын бузуп салышат да. Анан көп сабактарда ошентип кирбейм да, ошо музыканы күтүшөт. Эми ошол мугалимдик кесип деп калдыңыз. Канчанчы класстан, мен чындыгында эсимде жок, эми бала кезде мен да өткөм музыка сабагын. 7-класска чейин. 7-класска чейин, 1-класстан 7-класска чейин музыка сабагы өтүлөт. Анан ар бир класска жумасына канча жолу, мисалы деп коеюн. Мисалы 7-класска жумасына канча жолу болот сабак? 7-класс бир эле жолу болот. 1-2 класстарга гана 2 жолу болот. А калган 7-класска чейин бир жолу. Жумасына бир эле жолу. Жумасына бир жолу өтүлөт. Ошон менин оюмча жеке пикирим бул менин. Ар бир эле класска жумасына бир 2 сабак. Анткени азыр сиздин айтканыңыздан байкап отурам, мектеп окуучуларына ошол бир сабак жетпей калат деп атпайсыңар. Ооба, ошондой болуп калат. 3-класстар бар го, аларга бир эле жолу кирет да. 2-класстар эмнеге 2 жолу кирет, бизге эмнеге 1 жолу кирет? Алар бизге деле 2 жолу киргизип койсо болбойт деп алар да мындай күтүшөт да. Сабакты. Бир жолу өтөт, анан кийин эми жумада келесиз эми ушул ойдон деп калып калышат. Азыр мектептерде негизинен эле музыка сабагынан берген чындыгында жаш балдар көп. Сиз билмекчи эле ошол Бүбүсара Бешеналиеваны бүткөн көп окуучулар бар, консерваторияны бүткөндөр бар, Арабаевдин музыка жагын бүткөндөр бар, Манас Түрктүн музыка жагын бүт карасам эле садиктерге. Анан бир суроом сизге, бир эле мектепте иштейсизби же дагы кошумча частный деген нерселер? Мен башка мектептерге да жумушка кирем деп ойлогом, бирок ошол өзүм иштеп аткан мектептен 100-чы жалпы билим берүү орто мектебинде окуйм. Ачылганыбызга 6 айдын жүзү болду биздин мектепке, жаңы мектеп. Жаңы мектепти бул. Садыр Жапаров президент өзү барып капсула салып 6 ай, буга ошол ачылганга чейин 6 айдын ичинде бүтүрүптүр. Бул кайсыл райондо же? Туңуч району Рухим Мирас конушунда жаңы мектеп ачылган.
Кече эле 25-inde ушу биздин Бишкек шаарыбыздын мэри барып, биздин бүтүрүүчү кечебизге күбө болуп келди. Атайын жакшы сон, жакшы жаркыраган мектеп болуп калды. Көптөгөн мектептердин алдына озуп чыктык десек болот. Анан жакшы окуучулар ал мектептен башка жакка деле кетүүнүн кажети жок болуп калды окшойт. Жок, сон мектеп шарттары баары жакшы, шарттан түзүп беришкен. Абети мощный деп коесуңуз. Абети мощный, жакшы. Баракелде. Келиңиз эми дагы бир чыгарма сураналы. Болсо. Бергенде кандай чыгарма аткарып берейин да, кандай? Ушул ырдап отурганга бир керемет чыгармаларды аткарып бериңиз. Анда Мирбек Иманбеков агабыз аткарып ырдап жүргөн өзүнүн ыры Таластык кыз деген Баракелде. чыгармасын аткарып берейин. Таластан болосузбу? Чырайың жарык, келишкен сулуу, көрсөм бир канбайм, көңүлүмдү жай. Обонумда сен, ойлорумда сен болдуң сулуу, таластык кыз ай. Тамшандырган ай, таластык кыз ай, суктандырган ай, сулуу кызым ай. Аяламдан ай, жаралгандан ай, сен болдуң сулуу, таластык кыз ай. Шам чырактай сен күйүп өчпөгөн, болгонум сизге арнап өтөйүн. Ак сүйүмда сен аман болгун деп, ажарыңа сенин арбалып келем. Тамшандырган ай, таластык кыз ай, суктандырган ай, сулуу кызым ай. Аяламдан ай, жаралгандан ай, сен болдуң сулуу, таластык кыз ай. Тамшандырган ай, таластык кыз ай, суктандырган ай, сулуу кызым ай. Аяламдан ай, жаралгандан ай, сен болдуң сулуу, таластык кыз ай. Сен болдуң сулуу, таластык кыз ай. Деген экен да. Таластан боло берсең. Гөлдөн да аткарып, гөлдүк кыз деп койсоңуз болмок. Таластыктарга окшошуп кетет экен, аны шаардын суроодум, таластан болосуз деп элечи. Таластан боло бер деп кыйнап койсоң боло бермек. 15 мүнөт а? Баракелде. Сизге келген бир куттуктоолор келип атат. Саламатсыздарбы таңкы беш берүүсү Сыргабек, Азамат өнөрүң өркүндөй берсин деп билдирүүсүн калтырып атышат. Гөлдүн каркырасынан болом, Сыргабекке ийгилик каалайм дейт. Саламатсыздарбы, атым Элдас Ысык көлдөн Чырак айылынын тургуну. Кызым Элияна, уулум Илгизди бүгүнкү туулган күндөрү менен куттуктап коюңуздарчы. Көптөн көп суранам. Кызым 13-кө, уулум 10-го толду. Сыргабек сизге ийгилик бир чыгарма аткарып бериңизчи дейт. Демек, Элиянанын туулган күнү экен, жана Илгиздин туулган күнү экен. Кызы 13-кө, уулу 10-го толуп жатат. Ошондо бир күндө, Ооба. Кандай сонун булай? Керемет, Эң сонун. Туулган күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Азыр бир сизге суроо эми, көбүнө сен куттуктап жибергендер сизге мына атап кетейин. Биринчиси Ысык көл дейт, экинчиси Гөлдүн каркырасынан болом дейт, үчүнчүсү Ысык көлдөн Чырак айылынан дейт. Жалаң эле гөлдүктөр көрүп атам. Гөлдүктөр көрүп атканбы же гөлгө гастролдоп көп барасызбы? Гөлгө тойго көп барасыз негизи. Тойго көп барасыз. Демек анда ошонун эмеси бар го, бир нерселери бар болот. Искрлар чачырып атабы деп элечи. Чото экөөңөр нит болсуңар десек. Экөөң нит болуңар чото деп. Келиңиздер эми анда ушул биздин Элияна менен Илгиздин туулган күнүнө арнап куттуктап бир жагымдуу чыгарма болсун. Өзүңүз да бир ооз эки куттуктооңузду айтып. Туулган күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз сиздерге. Аллах таалам эки дүйнө бактылуулук насип кылган болсун. Ден соолуктуу болуңуздар.
ата энеңиздердин ак сүтүн актаган, ак эмгегин актаган уул кыздардан болуңуздар. Жалпы бүгүнкү туулган күн ээлерин чын жүрөктөн куттуктап кетебиз, Баракелде. Анан кандай туулган күн тууралуу ырдайын, андай ушундай болду. Билбейм, каалаганыңыздай, сизге жаккан, көңүлгө жаккан ырдасаңыз, ошону кабыл ала беребиз биз. Анда бул чыгарманда Мирбек Иманбеков агабыздын ырын аткарып бересиз окшойм. Жакшы көрөм негизичи. Сүйүүнүн керемет деген чыгарма. Эй, баракелде. Менин да жаным өз бактым үчүн бир өскөнгө толук акым бар түшүмбү. Оймоктой болгон эрдиңден сенин өңүңдө эмес түндөсү түшүмдө өптү. Ektöbüz adep tanışkanda sürdüp jada kalsa canım surabaptırmın atın kimde suyunun keremeti. Korulgan jerde öskön gülzarday kolumdu sunup kızıgıp turdum öz albay. Özüngde жүрүп özgörüp degi кетпесем болду сүйөм дешиңди угалбай. Экөөбүз адеп танышканда сүрдөп жада калса жаным сурабаптырмын атын кимде сүйүүнүн керемети. Ekөөбүз адеп танышканда сүрдөп жада калса жаным сурабаптырмын атын кимде сүйүүнүн керемети. Сүйүүнүн керемети деген экен. Сурабаптырмын атын кимде? Атым махабат болот. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай Сыргабай мырзанын бир кереметтүү чыгармаларына көз чаптырып турган убагыбыз. Жана ошондой эле жакшы каалоо тилектериңиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Негизинен эле башынан эле айтып келем го, биздин көрүүчүлөрүбүз өтө сүйкүмдүү, өтө бир адамга жагымдуу сөздөрдү дайым жазып турушат. Анан ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү күнгө коюлган темабыз бул жол кырсыктарын кантип азайтуу деген теманы козгогонбуз. Бул тууралуу да жиберген ой пикирлериңиздер үчүн терең ыраазычылык. Бирине болбосо бирине сабак болот бул нерсенин бардыгы. Жана дагы жол кырсыгынан тышкары бололу, баягы кырсык кабык каштын ортосу дейт. Сактансак сактайм дейт. Андыктан сактаналы, ылдамдыкты азайталы жана жол эрежелерин сакташыбыз керек. Андан тышкары ошол бүгүнкү өздүк майрамын белгилеп жаткан биздин көрүүчүлөрүбүздү дагы сиздерди дагы туулган күнүңүздөр менен дагы бир ирет чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, деги эле бир эң сонун көз ирмемдери ар бир күндүн өзү майрам дейт эмеспи? Андыктан ошол бүгүнкү туулган күн эмес, деги эле баарыңыздарды таңды аман эсен атырып жаткандыгыңыздар үчүн чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анда биздин коногубуз кайсы суроолорубузду узатты? Мүмкүн болсо Сыргабай, айтып калдыңыз, мен Жалал Абадтын Сузак районунда чоңойдум. Анан кийин 3 жыл кайсыл окуу жайда? Оштобу же Жалал Абадта? Жалал Абадта. Жалал Абадта музыкалык мектеппи бул? Же училище? Барп Алкулов атындагы маданият техникум. Техникум. Ал жакта 3 жыл окудуңуз, кадимкидей билим алып коңуз. Билимден ошол аякта оркестр бөлүмүн бүттүм. Эл аспапка оркестр. Ал ошол Барп Алкулов атындагы техникумда окуп жүргөнүңүздө тойлорго чыгып жүрөңүз. Мен ал жакта хит болчумун десеңиз. Мен чынын эле хит болчумун деп айтпай калыптым деп эле. Тойлордо неме болчу болчубуз, кызмат кылчу болчубуз, аккордеон менен чыгып, аккордеон күн эле тойдо да биздики. Анан
өзүнүн өрөөндөгүлөр баары эле таанып калгандан баягы баланы чакыра алсак, Сырбек чакыра алсак. Тойго көп чыктым ал жакта дагы. Ал жактан. Эми сизге суроо берейин дегеним ошол. Сиздегидеги Сузактагы той анан көлгө да тойго бардым деп калдыңыз. Айырмачылыктарын байкадыңызбы көл менен Сузактын? Айырмачылыктарын байкадым. Мисал алганда. Балким салттарынан бир аз. Салттарынан өтө чоң айырма болот экен. Бир күнү эсиңизде калган. Биз жакта мисалы той башталат да. Тиги бала кыздын ошол бала кыз турмушка чыгып аткан кыз болот го, ошонун үйүнө барышып, бир күндүн ичинде эле эки жактын той тең бир күндө бүтөт да. Барат, анан кечинде тиги кыздын ата-энелери ресторанга келет, бала ресторанда той өткөрөт го. Ошол жакка келип бүтөт да бардыгычы. Тиги жакта күнүнө той болот экен, эртесин башка бирөөнү чакырып, берки ата-энелерин үйгө чакырып, анан ниет эле бере берет экен. Каякта? Көлдөбү? Көлдө да. Көлдө да. Эми көлдө эле эмес, көлдө, нарында, ошол өзүбүздүн Бишкек шаарыбызда. Жалал Абадта андай эмеспи негизинен? Жайда Жалал Абадта бизде өтө эле мындай ысырап кетишип жок го дейм. Эт бере бербейт да. Бул жактан баргандарга айтып коюш керек, ошо ыраазы болуп келеле депчи. Барып неме кылыш керек да, ошо кечке эле кой сое бербейт биз жактачы. Соет эми, сой десе сое берет биз жактагылар деле. Бирок биздикинде эмес, жанагындай түштөндүр артынан кирген. Түштөндүр деген нерсе жок биз жакта. Тайекеси келип, анан кийин акеси келип, бир тууганы келип. Силерде себет алып келет бирок. Себет алып келет, бирок ар бири көтөрүп келе берет, ошо тапкан нерсесин алып келип берет, анан кетип атканда дагы кайра салып берип нерсе алып кайра кетир, ушундай эле. Бартер да. Бартер. Баракелде. Анан баягы түштөндүр деген нерсе жок, эң башкысычы. Түштөндүр деген нерсе бул жактан эле көрүп атам, мен көз карашым ага жакшы эмес да. Анткени ошон жет таап барышат да, неме болупчу. Эми келеңиз, эми кененирээк сүйлөшөлү. Дагы бир саат кошуп коесузбу, режиссер десең. Түштөндүргө каршымын деп калдыңыз. Макул, эми бул 10 түштөндүр болуп кетсе, макул ашык болушу мүмкүн. Макул 7 болсо да ашык болушу мүмкүн. Бирок 5 түштөндүргө чейинки түштөндүрлөр бул менин көз карашым боюнча жакшы эле. Анткени мен аз да болсо түшүнүгүм. Эмне себептен сиз айтып атасыз, ысырапкөрчүлүк болуп кетип атат деп. Ошончо этти деп атасыз да. Эми караңыз, сиз бир тойго азыр башыңыз бошто, үйлөнө элексизби? Менби? Жок, үйлөнө элексиз. Үйлөнө элексизби? Жок, бойдоксуз. Үйлөнгөн үй бүлөлүк иши жөнүндө кеп курайын. Бир үйлөнгөн бүлө тойго барышты экөө. Ал тойдон жанагынчаны алып келет. Анан эркек жаттын өзүнүн тууганы бар, аялдын өзүнүн тууганы бар. Анан кимдин тоюна барып келдиң, тигинин тоюна барып келдим. Кой ос тигизейин деп ага бермей, кой ос тигизейин деп буга бермей, анан жашаган кошунаң бар, аларга кешик ос тиги деп бермей, дегенде эле эчтекен калбай калат, мындай жетпей калат кешигиң. Анан бунун ысырапкерчилиги жокко деп мен пикирим бул. Мен айтайын дейм. Сиз айтып көрүңүз. Жалал Абадта мисалы биз жерге тойго барса, өзүнүн эле Жалал Абадтын ичинде. Ал ошо койдун бир бөлүгүн, анан же болбосо бир чоңураак устукан берет. Ошону алып барышат. Биздин бир топ айыл топтор болот, билесизби? Анан үйгө барат да, ошол эле этти, анан себет деп дедик го жана. Аппарат ошо себет эле жаят, анан ошол этти эле бөлүп берет. Келген конокторго ос тигизет, ошол бизде. Бизде деле ошол. Анан тигинче неменин койдун тагдырына балта чабып тигилерчи жаш кетип да. Макул. Ар кимдин пикири ар кандай эмес. Бирок сиздикилер 3 же 4 болсо жакшы да. Эми ошончо эли баратпайбы бирок. Негизи биз тойго барып жүргөндө кээде сиз айткандай 10 түштөндүр болуп кеткен, 10дан мага түштүк тараптын эмнеси жагат айтайын тойдун. Силерде кыстырган жагын катуусуңар да. Түштүк тарап жакшы, ал бул жакта деле жакшы. Көлдө анчалык эмес. Анда көлдө анчалык эмес, Бишкекте, Нарында. Жок, Бишкек Нарындагы билбейм, мен көл жөнүндө айтып атам. Бизде көлдө көп кыстырбайт. Аны байкасаңыз керек эми тойлорго барганда. Мындай эзилип гана кеткен кишилер кыстырат. Анан беркинде эзилип калгандар кыстырат да койсуз. Билбейм, бирок тойго көлгө барат, ал жактагылар деле кыстырып атышты, жакшы эле. Жакшы эле да. Демек үйрөнүп келатат. Акырындан. Анткени мен түштүк тараптын тойлорун дагы көп өткөргөм убагында. Анан ал жакта мындай
бардығы үй бүлөдө 10 киши жашаса 10 келип 100 сомдон 200 сомдон 500 сомдон келип эле иле беришет. Куда тарабың бири-бирине атаандашат го чиркин. А бизде андай эмес. Келиңиздер эми сизге алтындай убактыңызды бөлүп келгениңизге терең ыраазычылык. Ишиңизде ийгилик болсун. Ошол 100-чү мектептин атын көтөргөн, даңкын көтөргөн, ошол жердин мугалими эле деп буюрса бир балким сиздин кол алдыңыздан бүткөн бүтүрүүчүлөр болсун. Биздин агайыбызда 10 жылдык, 20 жылдыкка жете турган бир дөөлөттүү, каарлыктуу ошол жердеги жакшы көзөрмөндөрдү сизге насип кылсын. Кудайым буйрсун эле. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин баягы өзүбүзгө берилген алтындай 2 саат убактыбыз соңуна келип жетип келатат. Андыктан ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күнүбүзгө коюлган темабыз бул мына ушул жол кырсыктарын алдын алуу болчу. Биздин өтүнөрүбүз бүгүнкү эфирдин соңунда жол эрежесин сактаңыздар, бөөдө кырсыктан тышкары болуңуздар, сактансаң сактайм дейт. Өзүңүздөргө өзүңүздөр адам баягы өзүбүзгө өзүбүз жашообузга балта чабабыз, өзүбүзгө өзүбүз кайдыгер мамиле кылабыз. Ошонун бардыгынан арылуу бул бир гана инсандын колунан. Андыктан өзүңүздү өзүңүз сак болуңуз. Тололу бар бололу 2 саат бою кызматыңыздарда менин кесиптешим Талантбекова Махабат жана ошондой эле мен Адилет Турсуналиев болдум. Кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта болуңуздар.